кадимкидей эле үй бүлөдө чоңойдум. Үйдө Кудай тууралуу сөз да болчу эмес. 14 жашымда окуу үчүн ата-энемин алыс кеткенге чейин баардыгы өз нугунда эле бараткан. Анан ден соолук жагынан жабыр тарта баштадым. Ар кандай ооруканаларда жатып дарыланып жүрдүм. Дарылануудан жылыш болгон жок. Ошол кезде менден да оор кыйынчылыктар бар. Менден да катуу азап тарткан адамдарды түшүнгүм деле келчү эмес. Эч жерим оорубай, таптаза болуп калгым келчү. Ушул жол менен Кудай мени өзүнө жакындатып жатканын билген эмесмин. Мен нечен жолу айлам төгөнүп, бул жашоодон аша кечким келген. Бирок апама кыйын болот го деп аны аяй берчүмүн. Азыр ойлоп, ошондо Кудай мени сактап жүргөнүн түшүнөм. Жана ага ыраазычылык билдирем. Түштүккө санаторийге келгенимде кайрадан айыгууга үмүт пайда болду. Ал жерден Элмира аттуу кыз менен таанышып калдым. 3 жума тез эле өтүп кетти. Ал экөөбүз коштоштук. Мен ага кат жазып турдум. Күзүндө өз үйүмө келдим. Анда деле жаным тынч алган жок. Оорум оюман кетпей, жаныма тынчтык бербеди. Медицинадан натыйжа болбогондон кийин көңүлүм калып, экстрасенстерге, табыптарга көрүнүү үчүн бара баштадым. Алар чынында эле айыктырышат. Бирок биздин касиетибиз Кудайдан, биз Кудайдан жиберилгендербиз дешкендер менен Ыйсанын ысымынан айыктырышпайт. Менин оорум убактылуу эле айыкчу. Анан ошол айыккандарым жөнүндө дарыгерлерге, туугандарыма керемет болду деп айтып берчүмүн. Баягы таанышым Элмира менен үзбөй кат алышып турдум. Бара-бара анын каттары өзгөрө баштады. Ал Ыйса Машаякты жүрөгүнө кабыл алган экен. Ал мага күнөөлөрүм үчүн кечирим сурап, Кудайга кайрылышым керектигин, Ыйса Машаякка ишенишим керектигин таңуулаган жок. Жекшемби күнү ишенгендердин чогулушуна барууну кубаныч менен күтө тургандыгын жазган саптары ал эсимде. Экстрасенстин кезектеги сеансына келгенимде Элмира мени өзү барып жүргөн ишенгендердин чогулушуна чакырды. Кандайдыр бир чоң диний жыйналышка барабыз го деп мен сүйүнүч менен макул болдум. Биз кадимкидей эле залга кирдик. Жагылган шамдардын жоктугу мени таң калтырды. Кадимки эле адамдар ыйык жазууну окушуп, окугандарын чогуу талкуулашты. Талкуу бүткөндөн кийин мен өзүмдө пайда болгон көп суроолорго жооп алдым. Ыйса менин жүрөгүмдү ачты. Мен кечиримге, куткарылууга муктаж күнөөкөр экенимди түшүндүм. Мен кечирим сурап Кудайга кайрылдым да, Кудайды билбестик, анын жолун түшүнбөстүк, күнөөкөрлүгүмдү сезбестик болгон рухий оорумдан сакайдым. Мен ага денелик ден соолугумду сурап кайрылган жокмун. Бирок кийинчерээк Кудай мени өзүнүн эрки менен айыктырып койду. Ага даңк жана урмат сый болсун.